Оюмдагыдай клип тарттым деген кубанычы менен жаш ырчы Нурмат Садыров бөлүштү. Мен сүйгөн менен пайда жок аттуу жаңы чыгармасына клип жаратып, ага клипмейкер Эрнис Сыдыков режиссерлук кылган. Кечинде түнү менен монтаждын акыркы кадрларын да бүтүрдүк. Ошол менен азыр көзлөрүм шишип жаңы эле турган кезим. Назым агай ойноду, кыздын атасынын ролун ойноду. Главный ролдо баланы болсо Болот деген актер бар, жаш актер. Тос Болот, ал ошол ойноду. Кызды болсо негизи кастинг кылганбыз. Кастингде 40тай кыз келген. Бирок ошол ичинен негизи кандай сулуулук жагынан өтсө, бирөө актердик мастерство жагынан слабый болуп калды. Ошол менен ал кыздардын арасынан бирөө да өткөн жок. Анан Айназик деген бир кыз бар экен. Ал интернет аркылуу ушул Эрнисти алып, ошол менен ошол кыз тартылды. Ырчынын айтымында буга чейин да сценарий менен клип тартсам деп кыялданып жүрчү. Жаштын тилегин берет демекчи, мына эми ал ою ишке ашыптыр. Баштаган нуска уже клипти баштаганыбызга 3 ай болду, 3 айда бүттү. Сценарий боюнча көп эмелер каражат кетиш керек болуп калды. Ал нерселерди көпчүлүк 100 табыш керек болуп калат. Столор деле момент бербей атты баары деле. Кафе табыш керек, ошонун баары сүйлөшүп, даяр болгон кезде чакырып тартып ушундай болду. Мен ырларымды жакшы көргөн көрөрмандар бар экен. Тойлорго чакырат, жол корпоративтерге чакырат. Ошол акчаларды топтоп эле клипти тартып алдым. Негизи клип өзү Эрнис менен сүйлөшүлгөн баасы негизи $1000 болгон. Андан сырткары расход деген бар. Бардык расходду эсептегенде формалар, ошол момент эле ар кандай расходдор болот, кафе болот, транспорт. Ошентип атып 1,5-2ге жакын болду да расходду. Мен сүйгөн менен пайда жок. Мен сүйгөн менен пайда жок ырдын сөзү Нурмат Садыровго, ал эми обону Руслан Нарынбаевга таандык. Буга чейин ырларымды көбүнчө өзүмдүн калемиме таандык кылып, анан жазып, анан акындарга текшертип, акындардын сыноодон өткөрүп, анан ушинтип ырдап жүргөм. Бул ырды болсо өзүм Токтогулдук болгондуктан ушу Токтогулда бир концерттер менен Токтогулга барып, ошол жака баратканда жолдон бир Руслан Нарынбаев деген көп ырлар жазып жүргөн таланттуу Токтогулдук бир байке бар. Мага бир ырдап берди, мындай бир эле строчка ырдап туруп, мен сүйгөн менен пайда жок деп анан ушул сыяктуу темада ырдасаң болот деп токтотуп койгонда, анан кийин до конца барбы десем, бул ыр бүтө элек, негизи бүтүрүп ырдасаң болот ушундай темада дегенден обонун чыгарбайлы деген аккордеон менен обону чыгарып алдым. Анан кийин өзүм сөзүн жаздым. Анан ошол менен бул ырды аранжировкага берип, анан ошол ырды бүттү. Ошондо бул ырга бир 6-7 айда иштедик десем болот. Анан ырды жазып бүткөндөн кийин жаш акын Ташкент кызы Гүлгө текшерттим сөздөрүн. Жакшы экен деди, бир эле строчкасын оңдоп берди. Ошол менен ошентип ыр жаралды. Ырчынын айтымында ар бир ыры клиби кыйынчылыктардын коштоосунда жаралат. Ага өзү да көнүп калган, андыктан ар дайым даяр. Бул көрүнүштү Нурмат продюсери жок жападан жалгыз иш алып барып келе жатканы менен байланыштырат. Мындан улам жакшы сунуштар болуп калса, продюсер менен иштешүүгө даяр экенин да айтып өттү. Арманым чегим үчүн